Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube kanalının görüşçüleri, bizden kattalıuçular, жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандездер. Амансыздарбы? Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз, чыгарылышыбызды улантабыз. Тактап айтканда, токтома Зылпый айыл өкмөтү Кемалат айылында Бекзаттын үйүнө келип калдык бүгүн. Бекзат кайрадан бүгүн чакырыптыр, кайра эле кара кашка менен. Ekrandan алыстабай байкап туруңуздар, баа бериңиздер, жакса ээси менен Бекзат менен байланышасыздар. Кандай ат экен, эмне ат экен, сиздерге болгон маалыматты жеткирип өтүшкө аракет кылабыз бул чыгарылышта. Сиздерден лайк болсун, бизден жаңы чыгарылыштар болсун. Мына ат мингенге, ат бакканга, ат чапканга лайктар болсун. Мына чоң кара кашка экен. Машалла. Валейкум ассалам. Бекзат, кандай? Денсаулык жакшыбы? Иштер жакшыбы? Бул жаныбар сүрөм дейт го. Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүң мына кайра чакырыпсың. Бир күн мурда келип тартып кеттик эле. Аттарыңы тартып, чыгарылышты кылып, кара ушундай кара кашка атыңы тартып кеттик эле. Ошодон эми маалымат берчи. Графты саттым ака. Граф сатылдыбы? Мамиле кылып жүргөн чоң аксакал кишине бар эле ошого саттым ака. Ошондо граф Өзбекстанга, Самаркандга кетти. Самарканд шаарына кеттир да. Эртең эме кылам. Анан берип көктөн тартып койдуңуз эле го мына кайсы атты? Мен жүргөн атыңарбы, өзүмкү деп аттың эле го? Өзүмкү деген. Бирөө жакшы көрүп калып, аны да ошо ит эле сатып жиберди. Ол да сатылып кеттиби? Сразу эле сатылды. Сатпайм, буну ат кылам дегениң да сатылып кеттир да. Дегенден ошо улам Өзбекстанга, ол Ташкентке кетти. Onu эмне дедиң эле, акчасы келишип калса сатылып кетет дедиң эле. Ташкенттик ака Азам деген боло бар экен. Сразу эле ака бир сурашты эле алып койду. Там мага берди. Ташкентке кеттир да, Өзбекстан Борбор шаарына. Так. Эми бул кара атырылаткы жаныбар бул. Тайсын ака, кличкасынан баштап. Кличкасы Тайсынбы? Токточу эми мында. Жерди аймайткы жаныбар. Жашычы жашы? 7 жашар болду ака. 7 жашар? Ооба. Bunun эми кайсыл жерден келди? Бул ака ушул Нокаттын аты. Нокаттын аты местный. Нокаттын аты местный ат болгон болсо, эми bunun улагына токтолбойлу, улаг кандай ат экен? Местный өзүңөрдүн колуңарда жүргөн ат болсо, улагы кандай аттын? Улагы үйрү гарант ака. Улагы үйрү гарант, топко кириш чыгыштары. Гаранта деп берди ака. Анан үйүрдө кулундарын ham көрсөттү ака. Кулундары да бар. Бу аттын тогуз зардасы кандай экен мындай? Курчтугу. Жүрөгү. Atты байкаңыздар. Жаныбар тизгин менен экен муну. Курч күлүк ат экен, тез ат экен. Ат тез ат экен жаныбар, Күлүк курч болсо ушунчалык болор да. Ака, мына жалы ака, жем жеген эмес. Грамм жеген эмес. Үстүнөн эме токточ мындай. Өзүңүз калыңыз эле. Болду, жем жок. Жеген эмес ака. Токточ. Дагы жонор, дагы чоңойгудайым да. Мына эч нерсе кой эмес, билинип турат. Толка курсагы. Олго жооштуу кандай экен бу кара кашканын? Мингениңде ушу сыртылдап. Мингениңде сыртылдай, такага туруштар, бою канча чыгат? 60тан бийик ака. 60тан бийик. Бул пародасы кандай деп келди мунун пародасын? Пародасы эме деп келди ака. Россия менен Карабайырдын эмеси деп. Аргынбы? Аргын деп. Россия менен. Мына эми токточ көкүрөктөрүн дагы мындай туяктарын да алып көрсөтүп коеюн. Улагыны мына сурадык, калганын ээсинен да маалыматты аласыздар. Жакса, мынакей азыр поворотун да көрсөтүп берчи, поворотторун аттын. Атты көрдүңүздөр мына, тизгин менен го жаныбар. At kurç külüğe gemleke dostlar.
Atты байқадыңыздар бы? Эми баасын сурайбыз бу. Тайсондун баасын канча дейт экен эми? Тайсон дегенде эле мен кыжалат болуп турам, баасын канча деп берет экен ушинтип. Кайманаттын айтканда эле башкача бааларды айтып жүрүшчү элем, Бекзат кантип экен. Ака жонду коем ака. Баасыны кандай дейсиң эми? Айтчы баасыны. Баасына ака 3200. 3200 доллар. Кечине эле кам бар. Кичине эле жакыныбы? Жакын ака, сүйлөшөбүз. Мына 3200 доллар экен аттын баасы, достор. Андыктан шашылыңыздар, мындай аттар көп тура бербейт. Шарт эле ээсин таап сатылып кетиши мүмкүн. Телефон номерлерин калтырып өтөбүз. Плюс 996 менен 224 73 69 69 номери менен байланыша бересиздер. Кара кашка аттын күлүгүн издегендер колдон чыгарбай алып калыңыздар. Бул көбүнчө эле тизгин менен экен, жаныбар. Анан оозу кандай? Оозун бир сурап мындай. Жумшакпы? Ака мына жетелеп жүрсөм, тапсын бар. Кечине кашек аттар болуп кеткен да. Ингениңде өзгөрөт. Ингениңде күчөйбү? Ака буну багып койсо ака, Кудай кааласа ака, любой эмеде улактын ара. Жемге тойгозуп койсо дегин, а? Аттын бирок мына кабактары, эмелери вообще сыны дагы, эмеси дагы жакшы экен, мүчөлөрүчү. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Чыгарылышыбызды жыйынтыкта саламатта калыңыздар.